айтып отыр. Койчу мындай. Журналистке Bitпей эле тартшы. Карыя кому бул түзүлгөнүнө 3 жыл болуп калды. Ошондо айылда аябай кырдаал начар болчу да. Бирөө жер үй деп сүйлөсө эле базага алып калып кетип эле коркутуп жиберген да баарыбыз балдардычы. Ошол азыр деле ошондой да, например. Ошонун кесепетинен түзүлгөн. Анан кийин 12-синде президент келген, Бекачы Соронбай Шарипович. 24 бала 1 жылдан бери айлыгын ала албаган балдар болгон. Ошондо мен чыгып, биринчи жумуш да бул. Тетиги драма театрга барып, президенттин астына чыгып, микрофон бербей коюп, а жерден талашып, тартышып отуруп, чыгып туруп президентке мен өзүмдүн ушу элде болуп аткан көйгөйдү жеткиргем мен. Ошол бир жуманын ичинде ошол айлык почти 800 миң 900 миңди тынган, балдар алган, рахматын айткан. Ушундай иштерди жазап келатыр. Регистрация орбу. Же милицияңарбы, же прокуроруңарбы? Жок, өндүргөнбү. Жөн айтып бересиңерби? Акчаны биз өндүрүп берип атабыз милиция. Мен начальник урагым. Жок, өндүргөн эмес. Айылдагы немен айтат? Биз өндүрүп берип атабыз. Акчаларды биз өндүрүп берип атабыз. Жок, кайрылууңар түшкөн жок. Мен элдерден өзүнөн арыз түштү. Биз өндүрүп бердик. Алда жерде 300 эмес, 500 миллион да келди. Биз өндүрүп бердик. Бирөөнү мериси жөлөтүп. Хак жүзүндө жер үйдүн поворотунан эмнеге чыгасыз? Сиз кимсиз? Ака жер үйдүн поворотуна чыкканда. Жер үй мамлекеттик, сизге тиешиңиз, сиз огородуңузга чыгыңыз. Акчаны өндүрүш сиздин жумушуңуз эмес. Эми мындайдан Турус байке мен сизге эме мына сиз деп отур, мен сизди байке деп отур. Мен өзүмдүкүн сиздин сөзүңүздү мен угуп туруп, мен мисалы элдер түшүнөр да. Анда чын эле Турус акчабызды өндүрүп берип аткан экен. Ана биз эмне бок жеп жүрүк? Проблемаң ал 6000 сомдук айлык түшүнүп атасыңбы сен берди эми азыр кайда 6 миллион миллиард туруп берди элдин астында бекерде коюндар бир кичеке чачын табып үлүш бер же акча бер деген жокпуз да биз. Мага айлык көтөр же мен жер үйдү кирсин деген жокпуз. Мен айтып атам, ошо кыргыз өкмөтүнө 50% үлүш берип койлар. Сураныч бул калыстык деп өкмөт деген ким ал? Ошо Маларт Молдович да. Биз бир тарап болойлу. Айланыс алтын экинчи тарап болсун. Сүйлөшүүлөрдү кылайлы. Муса Бажаевди чакырайлы, Алижан Ибраимовди чакырайлы. Сүйлөшүүлөр жолу менен ушуну жакшылык кылайлы деп. Анан комиссияны жыйынтыктайбыз, анан тиешелүү бийлик бутактары өзүнүн оюн берет. Анан Айланыс алтындагы комиссияны эки бөлбөй, сен кир, бул кир дебей, бизди да кошо киргизген туура. Адилеттүүлүк калыстык болгон жерде эч качан ызы болбойт. Бул өмүр убактылуу. Мына мен деле кече 15-теги алуу үчүн бүгүн 40-ка чыктым. Ушул жерде ар бир болуп турган адам бүгүн 40-ка чыгабы? Эртең 60-ка чыгат. Менин эми өкүнгөнүм, мен өкүнгөнүм ушул бир үйрөтпөчүмүн. Урматтуу, мынакей, журналисттер, начальник Болотбайке келип коңузчу мынакей. Жок, сенден ноң ким сага үйрөтөт? Болотбайке мында келет. Болду жаштын кыйметте. Менин жанымда мындайда урматтуу эл. Сен жөнөт сүйлөсөң, түшүнүп атасың, сен бар шарыгы бар, ошо акылдуу сөзүң сүйлөсөң. Жок, Болотбайке. Түшүнүп атасыңбы? Болотбайке. Сен шарыгы бар, акылдуу. Болотбайке кече сүйлөшпөдүк. Мен ногу мен жерим, түшүнүп атасыңбы? Болду, сен эмне сен сүйлөсөң өтөрөсүң. мен сизге провокация кылып Сен кайсы чогулуштарда гана жүрдүң? Эмне мамлекетти эмнени кыйраттың сен? Канча жол пикетке катыштың? Эмнени кыйраттың сен? Давай сүйлө сен алдан. Уктуңбу? Начальник роуду провокация деп айтты. Сүйлөчү сен, тишиң өткөндө сүйлөсөң. макул сиздики туура. Биз буга чейин да өзүңүздөр билесиздер, ошо жер үй конкурстары башталгандан баштап эле ушундай жыйындарды уюштуруп жүрөбүз. Буга чейинки бийлик ошол учурда премьер-министр Сариев болчу, а губернатор болсо Байыш Жуманазаров болчу да. Биз болсо макул эмес болуп бир топ чатактарды чыгарганбыз бул жерде. Эмнеге дегенде биз айтканбыз, ошо Кумтөрдөгү болуп аткан мыйзамсыз экологиялык катастрофалар Таласта болбосун депчи. Таласта болбосун деп. Этегинде уруш талаш болуп атып, анан этегинде бир сөзгө
турамыз да, кыргызбыз, турабы? Силер ол жерде тартып кармадыңар. Biz tarttık durduk. Hemen çıkandan gibi oldu. Bunda bizde sizler silahın organsınlar. Uçuraşmaz. Ben alan gideyim kişiler bunlar. Çekerden çıkanlar gibi. Tartibime söyleyeyim bir. Sizler bize elden çıkarsınlar. Turab. Elden çıkarsınlar. Ben tart degen jokmун. Beri qarasa. Men özüm sıylagan adam birinçiden. Elden söyleyeyim. Sana akıl öğreteyim mi degen sözüňe men jatadım men. Ne kılасың men? Moldaga akıl öğrete albayım men. Manas için bir. Hem uğupaybaysың süйлеп атканда. Sen сыйлаппай ал жара. Sen degen начальниксиң. Айтты, жаштап эле болду, кете берсең. Мен сен эч кимге кармаган. Болды. Болды, тура ең сөз. Менди карасаң, мен айтып атам, отуруңуз байке. Siz айтып атпайсызбы? Не деп сүйлөшөсүңөр? Но мен карасаң, мен айтып атам, мейли, эчтекеңер неме кылган жокмун. Сен мындай да акыл үйрөткөндө биринчи тартиби бар да. Сен мага акыл үйрөтпөчү. Акыл үйрөтпөчү. Мен не акыл? Sen maga janагы айтып аткан сөзүң айтпайсыңбы? Мында мисал айтып атпайсың. Мен сага ошондой эле эскерттим. Элтек акылдуу болуп, жерибиз бар дейм. Кызматчыларды коргоо кылат, жаранды коргоо кылат. Үч көзө байлыктары тартылгандан Sen lütfen şantajlı topla. Şantaj kılgan yok. Ben menен de söyleyeceğim korkup koyuyorlar sen. Fazla sen ondan ya Uri. Aldan bir yaşına koy bir yemeğini alıp. Манас районунун Сөгөт айылынын тургуну болом. Талас шаарында жашайм. Бүгүнкү ошол жер үй боюнча комиссия түзүлгөн атайын. Ошол комиссия боюнча Айбек Бузурмакулов төрагабыз болду. Ошол боюнча келгенбиз. Биз мыйзамдарын баарын сактадык. Болгон эле ошол мыйзам сүйлөшүп отургучу Айбек Бузурмакулов. Туугандар, менин жашым 40ка келип калды дегенде ошондой сөз бузуулар болуп кетти. Сен 40та эмессиң, 38тесиң. Ошондо мен сурандым. Тиги байке сөз булбай эле койсо сен 2 жаш эчтекени чечпейт го деп. Бакыт Өмүралиев деген байкебиз. Анан ал менин адресиме туура эмес сөздөрдү сүйлөп баштады. Эшикке чыгып. Мен ар бир сөзүмө жооп бере алам. Эч жаман сөз сүйлөгөн жокмун. Аягына чейин кармадым. Себеби биз эми улуу манас айтып жүргөндөн осудан жаман сөз чыкпайт. Барды өздөрү эле урушуп, өздөрү ошентип тетик жакшын жетелеп алып барып, машинанын ичине киргизгенде кайра түшүрүп, кой бергиле, кайра кармагыла, кой бергиле, кайра кармагыла деп приказ берип атты. Мына мен эме катары айтып атам. Койчу мындай. Журналист менен тартып эле тартып. Мен тартып бир колун штат жок. Жок мен неге тоскоп койдум? Апарда койбой. Зачем тебе не лазим мен ушул? Кечирисизби? Кечирим сурады го сизден. Билбейм. Жок эле кечирим сурады го, кечирдим. Мейли, кечирдим. Кечирдим.